Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Адамжайда 9 айда 500дөн ашуун бала сарык илдетине чалдыкты. Адамжай районунда ошол жылдын 9 айында 561 сарык учуру катталган. Анын ичинен 250 бала аймактык ооруканада дарыланган. Бул тууралуу Кадамжай райондук санепит көзөмөл бөлүмүнүн башкы дарыгери Исмаил Карабаев Салам медиага билдирди. Өсүү болуп атат. Эми бунун бир себеби азыр сезон. Ушул сентябрь айларынан баштап сезон башталат тагынча. Экинчи себеби өткөн жылы бизде баягы 4 жыл 5 жылда бир цикл деп коет, цикл развития өсүү болот да. Ошонун куйругу келип атат дагы. Анан өзүбүздүн жергиликтүү шарттардагы буга көмөкчү болуп калып атат. Себеби дегенде биздин райондун калкынын 50% калкыбыз эле таза суу менен камсыз болгон. Эми күз мезгилде өзүңөр билесиңер, бардык агын суулар баягы булганат да, булгануу башка болуп. Анан бизде азыр мектеп окуучуларынын арасында, мектеп жашта, анан кийин ушу мектепке чейинки бала бакчаларда катталып атат. Анан ушу баягы неорганизованный население дейбиз, мектеп жашынга чейин үйүндө тарбияланган балдардын арасында болуп атат да бул ооруларчы. Балдар арасындагы сарык оорусунун өсүшүнө байланыштуу райондук санепит көзөмөл бөлүмүнүн кызматкерлери Кадамжай шаарындагы орто мектептерде жана бала бакчаларда түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анда жугуштуу сарык жана кызамык ооруларынын алдын алуу багытын түшүндүрүп, жугуштуу оорулардын жугуу жолдору, кесепеттери жана алдын алуу боюнча маалымат беришти. Эске салсак, 2023-жылдын 9 айында сарыктын 230 учуру катталган. Баткенде өзбекстандык дарыгерлер 2 күн медициналык кароо өткөрөт. Бүгүн 21 октябрда Өзбекстандын адистештирилген илимдер практикалык жана терапиялык, ошондой эле медициналык реабилитация борборунун директорунун орун басары Абдыкахар Фазилов баштаган дарыгерлер Баткен шаарына келди. Дарыгерлердин курамында онколог, эндокринолог жана онкогинеколог бар. Алар бүгүндөн тарта 2 күн ичинде Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда Баткен облусунун жарандарын акысыз медициналык кароодон өткөрөт. Дарыгерлердин сапары эки тараптуу кесиптик гуманитардык кызматташтыкты чыңдоо, тажрыйба алмашуу, эки өлкөнүн жарандарына медициналык жардам көрсөтүү максатын көздөйт. Бул сапардын алкагында Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борбору менен Өзбекстандын республикалык адистештирилген илимдер практикалык жана терапиялык медициналык реабилитация борборунун ортосунда кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Бул кол коюлган 2 ооруканага меморандумга кол коюлду. Бул биринчиси бул республикалык деңгээлдеги оорукана, бул терапия, ошондой эле реабилитация борбору. Экинчиси бул онкология жана радиология, республикалык деңгээлдеги ооруканада. 2 оорукана бул терапия оорукана өзгөчө жаатындагы бейтаптар менен биз кызматташабыз. Оорукана менен алдыңкы айларда мен барып, ошол ооруканада сентябрь айында барып, өзгөчө бир чоң форумда катышып келдим эле. Ошол жерде биз сүйлөшүп, мындан ары кызматташабыз деп, мына бүгүн Баткен шаарында бүгүн жолугушуп отурабыз да. Баткенде өткөн республикалык Куран жарыш жыйынтыкталды. 19-20 октябрь күндөрү Баткен шаарында республикалык Куран жарышы өттү. Жарышты республикалык Куран жарыш Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, Кыргызстан Ислам университети, Баткен облустук казыяты уюштурган. Мелдешке Кыргызстандын булуң бурчунан тандалып алынган 35 кары катышты. Анын жыйынтыгында Куранды 10 парадан жатка окуу боюнча биринчи орунда Абубакыр Жороев ээлесе, 20 параны жатка окуу боюнча Лутфулла Рахманов жана 30 параны жатка окуу боюнча Салман Рахматуллаев жеңүүчү болду. Ал эми Куранды эң мыкты көркөм окуган Бурхан Турдалиев жеңүүчү атанды. Жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан акчалай сыйлыктар тапшырылды. Куран жарыштын жалпы байге фонду 2 миллион сомду түзгөн.
күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.